деген аябай кызыктуу формат экен э. Биз силерден алып жүрдүк. Эки интервьюлардан өзүм отуруп сүйлөп кызыктуу алып кеттим. Ооруганымды дароо эмнегедир сездим. Биринчи белим ооруду. Анан баягы төрөгөн эжелер аялдар жакшы сүйлөшө берет. Эмнегедир мен толгоо сыяктуу окшоштурдум да. Өмдө кечке эле уйкум келе берет да. Билбейм бул эмнеден. Анан башында мен ойлодум, бул эмне, мүмкүн мен бирдемке билбейм, давлениям бирдемке болуп атабы же эмне үчүн? Чын эле алардын фейктерине, кээде элдердин фейктерине ишенетчүбүзмүн да. Чын эле деп. Саламатсызбы, урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз. Эки дарыгер видео подкастында алып баруучулары Исмаилов Эрни жана мен Жетимишева Бегимай. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин конокто журналист Айгерим Акылбекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин баягы чыгарылыштарыбыз постковидтик белгилерге байланыштуу болгондуктан бүгүн биз дагы Айгеримден баягы постковидтик белгилер тууралуу суроолорду узаталы деп чечтик. Кесиптешим Бегимай, баштасаңыз. Айтыңызчы, сиз ковид менен оорудуңузбу? Оорусаңыз кайсы жылы? Былтырбы же болсо бул жылыбы? Деген аябай кызыктуу формат экен э. Биз силерден алып жүрдүк. Эки интервьюлардан өзүм отуруп сүйлөп кызыктуу алып кеттим. Негизи 2020 жылы мен ошо ооруганымды билбей калдым да. Чынында оорудумбу, оорубадымбы? Мындай бир жарым күндөй бир аз сыркоологон эмесинде. Бирок ал убакта ага чейин таарага тест тапшырганыбызда таза чыккан. Андан кийин баягы үйдө иштеп калгандыктан билбей калдым деп айтсам болот. Анын үстүнө биз ошол учурда, мүмкүн сиздер деле окусаңыздар керек, пандемия кимди жоготтук деп биз ошол коронавирус илдетинен каза болгондордун тизмесин тактагандардын бири менмин. Анан улам эле баягы ковид жөнүндө улам жазып атып, өзүмдөн деле мынтип бир аз белгилерин байкаганы менен, бирок мындай так ооруп, мен мындай оорудум деп сезген эмесмин. Ал эми быйыл мен өзүмдүн жумушум ушул кечке таалап жүрмөй, айыл кыдырмай, мындай ал жерде жана маегибиздин башында айтпадымбы, бизге мындай бет кап, антисептик эч кандай эреже жок. Анан ошентип жүрүп, акыркы ушул иш сапарларымдын биринде ушул жайында аяктап жатканда ооруп калдым. Ооруганымды дароо эмнегедир сездим. Биринчи белим ооруду. Анан баягы төрөгөн эжелер аялдар жакшы сүйлөшө берет. Эмнегедир мен толгоо сыяктуу окшоштурдум да. Ар ким ар кандай окшоштурат экен. Ошондой сезилди мага. Бир аз чыйрыгып, анан бир күн жумушка келип эле ошол эртеси эле мен тест тапшырдым. Барсам тестим ошол ооруганын белгиси аныкталып чыкты. Ошондо сиздин белиңиз ооруптур, башка башыңыз ооруганы, температура болгонуңуз белгилер болду? Дене табам бир аз ысыганы болгону менен, мындай абдан мындай ысыды деп айтпайм. Анан өзүм деле иммунитетиме аябай ишенем да, ошондуктан мындай бир кулап калдым деп деле ойлобойм. Болгону мен чарчадым го деп ойлой бердим да. Анткени 6-7 күндүк иш сапардан кийин келгенбиз. Анан чыйрыгып эле жаткам, ошо белим ооруганы эсимде. Анан дагы бир күндөн кийин жумушка бардым, жакшы эле баары деп. Анан эртеси мен менен чогуу тамактанган эже ооруп калганын билдип да. Анан эмнегедир мен ойлодум, мен эле жугуздум окшойт деп. Анан өзүм барсам, чын эле менде тест аныкталды. Демек ал сыздык деген клиникалык белгиси болуптур да сизде? Биринчи, экинчи күндө болгон жок, бирок мен ушул коронавирус жөнүндө кечке жазып, чагылдырып, видео тартып, ооруканаларга чейин кирип жүргөнүм менен маалыматыңыз көп экен да. Маалыматым көп болчу да, бирок өзүмдө жана тест положительный деп чыкканда ушунчалык паник болдум десеңиз. Өзүнчө мына азыр эле 5 мүнөттөн кийин өлөт дегендей эле. Анан менимче ошо менин эртеси сыркоологонум көбүнесе ошол паникадан болду окшойт да. Өзүмчө эле тиги демим кысылып аткандай, анан тиги баламды жолотпой жаныма чыкса бир мындай буга чейин кесиптештерим айткан нерсенин баарын аткарып чыктым да, бир күндүн ичинде резервчү болуп атып элечи. Баягы айтып атпайсызбы, былтыр ооруган жокмун, быйыл ооруп калдым депчи. Бул жерде мен бир нерсени байкадым. Баягы бир нерсе менен алектенип, баягы ооруганга убактың жок болсо оорубайт экенсиң да. Анан бошошуп кетсең, организмдагы ошо мындай кандайдыр бир ооруну бат жугузуп алганга бир неме шарт түзүп коет окшойт да. Себеби мен баягы кызыл зонада иштеп атып, 2 жолу кирдим, бир дагы оорубай. Анан баягы чыккандан кийин жөнөкөй эле бир жерден жуктуруп алдым да, ошон үчүн дагы сиздики дагы ошондой болду окшойт деп ойлойм да. Ошондой окшойт. Сиз айткандай биз дагы ошол учурда былтыр журналистиканын кызыл зонасында иштедик да. Улам өлгөндөр жөнүндө жазып аттык, улам ооругандар жөнүндө жазып аттык. Бир учурда мен өзүм тез жардамда иштегенди сезип атты да, себеби чалып эле апам каза болду же мындай болду, анан апама жардам бер деп кытырган үндөр болот. Анан мындай аз уктап
анан такыр убакытты мындай оорубаш керек деген бир өзүмө мындай коюп алыптырмын да максат. Быйыл акыркы ошо командировкамда көлдү тарткам да болбосочу. Мындай баткен, жоош эмес, көлдү эле мынтип жая баракат эле тартып келгем да, анан тартып келе эле ооруп калдым. Көзү ушундай окшойт да. Жанагы ошол ковид ооруган учурда кандайдыр бир дары-дармектерди ичтиңизби? Мисалы үчүн элдер паникалык антибиотиктерди, там вирустук дарыларды ичип атты, сиз андай болгон жоксузбу? Биз эми баары бир аз маалымат да болуп калды. Андан кийин мен ооруканага кайрылган жокмун. Сатурациямды да текшерген жокмун. Себеби мындай бир аз биринчи күнү бир аз демим кысылганы менен мындай өтө олуттуу деп эсептебедим. Анан билбейм, мен турага тура эмес кылдымбы, ал күнү бет капты тактым дагы, машинени алып эле тоо жакка чыгып кеттик. Тоодо бир күн жаттым. Атайын боз үйдүн ичине кирип алып жатып, анан эртеси өзүмө жакшы келип калыптырмын. Анан витамин эле алдым. Болду, башка эч нерсе ичкен жокмун. Мындай жөтөлгөн жокмун баса. Менде белгилерден ушу жөтөлүү болгон жок, бирок мындай ныксырап эле, бир аз мындай алсыз болуп эле. Анан андан бул ушул эгер адашпасам август болуш керек, абдан ысык мындай, абдан ошо тоого чыгып кеткен бир себеби, мындай биз эми баягы көп кабаттуу үйдө турабыз го, аябай ысык болуп атты да. Кондиционерди күйгүзсөм ого бетер ооруп калчу да, анан ошондуктан мындай бир аз таза аба керек окшойт деп ол жактан чыктым да, чыгса айыгайын деп. Абдан жакшы маалыматыңыз бар экен чындыгында. Жакшы, дагы жана паникага көп алдырбапсыз? Анан биринчи күнү алдырдым. Биринчи күнү алдырдым. Биринчи күнү алдырдым. Видео монтажым бүтпөй калган да. Аны ким монтаждайт деп ойлоп атты, мисалычы. Үйдө монтаждадым да анан кийин. Буга чейин дагы баягы айтып кетип аттык. Коронавирус илдетини 80% жеңил түрүндө өткөрөт. 20% оор түрүндө. Ошондуктан эгер өнөкөт оорулары болбосо, анда жарандарыбыз жеңил түрүндө эле өткөрөт да. Анан баягы көп учурда паникага алдырган учурда ошол оору күчөп кеткен учурлар көп болду да. Ошондой экен. Тиги постковидтик белгилер боюнча да токтолуп кетсек, кандай белгилериңиз бар азыр? Меники ачык белги болду да, анткени акыркы бир жыл ичинде ушу коронавирус илдети, ушу пандемия шартында жашаган учурдан бери мен аябай аз уктуп аткам да. Анан биринчи мен ойлодум, бул жумуш көп болуп атты деп. Чын эле жумуш аябай көп болуп, жетишпей 5-6 саат уктап аттым. Анан кийин балким организм ошого көнүп калдыбы, ошого эле мындай ыраазы болуп калды да, канааттанып калдым. Эми азыр ковид болгондон кийин, ковидтен кийинки жашоом мен жана өзүмдү кайра бир кош бойлуу кездегидей элестете берем да, кечке эле уйкум келе берет да. Билбейм, бул эмнеден. Анан башында мен ойлодум, бул мындай мүмкүн мен бирдемке, билбейм, давлением бирдемке болуп атабы, же эмне үчүн бул мындай, мүмкүн бул туура эмес деп сиздерден сурайын дегем да. Себеби жумуш учурунда отуруп эле түштө бир уйкум келди. 6 тургай уктап чыгып аттым. 1 саат кирип уктап аттым. 11-де жатам, эртең менен жакшынакай эле 8-де турам, бирок баары бир уйку аз. Эң башкы белгиси мага ошол болду. Жана чачтын түшүүсү андай белги болот да. Андай да болот. Ооба, витамин жетишпейинде чач, тырмак кыздар дароо эле билинет да, кирпик, мисалы, ошол нерселер болду. Анан ошо айтып мунун баары жанагы эле ошо кош бойлуу кездегидей бир белгилер сыяктуу болуп аттым. Мен да бир эсе өзүм да түшүнгөн жокмун. Мүмкүн ар кимдики ар кандай болсо керек. Жанагы чач түштү деп айтып атасыз. Ошого атайын дарыларды ичтиңизби, витаминдерди же ичкен? Жок, мен ичкен жокмун, анткени мен чачымды өзүм боеп жүрөм да. Анан мүмкүн мен ошондон да азыр сиз айтканыңызды ойлоп калдым, мүмкүн ал ковидтенби депчи. Ошондон деп да ойлогом да. Себеби кайтып чын эле анысынан биз кечке баягы жумушка байланыштуу мындай прическалар бирдемке жасап каттык анан ошондон дагы бирдемке болуп атабы деп ойлоп койгон болчумун да. Жанагы ушул сурооңузга мынтип жооп берип кетмекмин да, баягы уйку меле келип атат деп айтып атпайсызбы? Албетте бул ошол азыркы учурда эң популярдуу деп дагы айтсам болот да. Баягы постковидтик белгилердин бирөөсү жана чачтын түсүүсү. Анан үчүнчүсү бул унутчак болуп калган. Ооба. Ошол учурлар. Анан азыркы учурда буну кайра калыбына келтирүү абдан мындай кызуу талкуу болуп атат, анан маанилүү дагы болуп атат, анан жооп да жок болуп атат тилекке каршычы. Баягы бул дарыны ичсең, сен ушул белгилер жок болуп калат деген жооп жок да азыркы учурдачы. Азыр эмне кылса болот? Бул дегени ошол балким сизде кандайдыр бир микроэлементтердин жетишсиздиги бардыр. Мисалы үчүн баягы ферритин деп коет го, баягы уксаңыз керек. Баягы ошонун жетишсиздигинен ушундай белгилердин күчөп кетүүсүнө алып келген учурлар болуп байкалышы мүмкүн да. Ошондуктан биз дарыгер катары баягы бир катар текшерүүдөн өтүп туруп, балким ошондой жетишсиздиктер болсо аны толуктап туруп, анан жакшы мындай абалга келтиргенге, жардам бергенге биз азыр аракет кылып жүрөбүз да. Анын дагы бир белги, азыр эстеп кеттим. Мен билбейм, мындай шишип аттым да. Мен муну биресе мындай баягы ысык учуруна туш келгенге деп ойлодум. Бир чети, бирок биз аябай баягы командировкаларда, иш сапарларда көп жүрөбүз. Анан жүк көп.
көтөрүп жүрөм, мүмкүн ошондонбу деп да ойлодум да. Фейктер жөнүндө мен сизден сурайын дегем. Көп маалыматыңыз бар экен, жакшы маалыматтарыңыз бар экен. Сизде абдан былтыр мода болгон, быйыл мода болгон бир фейк маалыматтардын бирин айтып бериңизчи, аябай эсиңизге калган. Биз баягы эл арасына кечке жүрөбүз да, анан көбүнчө айтып турам, быйыл сапарлар көп болгондуктан мындай айыл жергесинде коронавирус туурасында дагы деле маалымат жетишсиз да. Анан өзгөчө могул эмдөө туурасында мындай кызыгасың да, элдин маанай кандай деп. Анан баягы эле чип. Ал деген чип коюп коет турбайбы? Анан ал деген коронавирус деген шайлоо убагында күчөп анан шайлоо бүткөндөн кийин анан азаят турбайбы? Же болбосо тескери шайлоо бүткөндөн элди киргизип коет экен деп. Айрым учурда чын эле алардын фейктерине, кээде элдердин фейктерине ишенет жүрөсүң да. Чын эле депчи. Өткөндө ансызтыр билбейм, айтса болбойбу, министрдин айткан сөзүнөн кийин биресе ишене түшөт экенсиң. Ушундай сыяктуу фейк кабарлар абдан көп. Анан ковидке көп ишенбейт да. Азыркыга чейин ишенбейт. Анан мен билбейм, азырда сиздерден сурасам болот го дейм. Кызыгы биз мындай тоолуу айылдарда көп тарттык да, анан мындай тоолуу таза аба айылдарында коронавирус илдети азырактай сезилет да. Билбейм, баягы элдин интервью маек алып атканда алар ушинтип жооп берет да, биз деле ооруган жокпуз депчи. Билбейм, эмне менен байланыштуу. Башында айтпадыкпы, элдерди воздушно-капельный депчи, анан кийин мисалы үчүн шаарга караганда айыл жеркесинде эл азыраак, мындай контакт аз. Шаарда болсо аябай жиш болгондуктан бизде жайылган бат болду да. Андай жиш байкалган тиги айылда байкалган жок. Бул туура эле. Таза абанын белгисин туура белгилеп кеттиңиз, себеби баягы чет элдик окумуштуулар дагы, доктор Комаровский дагы барбы, ошол айтат. Мисалы үчүн кандайдыр бир бөлмө болсо, ошону 2 саат сайын эгер желдетип турса, ковид ал жерден чыгып кетет депчи. Ошондуктан менимче айылда 24 саат таза аба болгондуктан дагы ковид жайылышы деле элдин аздыгы тоскоолдуу эле болду окшойт деп. Ооба, элдин аздыгы да. Ансыз биз азыр жакында эле бир айылга бардык. Анан мен барган айылыма ушул сурайм да, мындай мисалы пандемия мындай бир айылды тарттык, маселен ооруканасы жок айыл. Анан пандемия шартында кантиңер деген суроо дароо туйлап да, мисалы коронавирус оорусу күчөп аткан учурда десең, такыр жуккан жок дейт да. Бир чет ойлойсуң, ушул ал кошуналар экөө мындай 2-3 чакырым алыстыкта да биrini кошуналар бирин көрбөйт да делекчи. Анан ал жерде бөлүп койсуң, кайда контакт. Мисалы бир чыгып туз сурасаң деле качан түшүп барасың да. Бирок бир жагынан мындай ой болот да. Ошол айылда жашаган эжелер мындай кебирки ковидке окшогон ооруларды кенебейт деп ойлоп калам да. Ооба, иммунитети да күчтүүрөөк сезилет да. Иммунитет да күчтүү, анан кийин жанагы биякта шаарда баары бир баягы өзүңө көбүрөөк маани берип каласыңбы деп ойлойм да. Анын себеби буга эмне үчүн айтып атканым, бир айылга барсам, биздин эжем бар, атамдын эжеси. Үйдө олтурат, жашы 85-те, бир бөйрөгү жок, дагы башка бир оору немелери жок, ооругандары. Ага 20 адам кирди да учурашкандычы. Оозум ачылып калбады шаарда. Тиги баягы ковидтен коркуу нерсеси жокпу десем, андай нерсе бул жакта жок деп айтып атпайбы? Анан эч нерсе болгон жок, жакшы эле жуккан деле жок, алар деле ооруган жок. Ошондуктан мен дагы ойлоп калам, чындыгында кээде айылдын баягы таза абанын дагы таза тамак жегендердин дагы пайдасы көп тиет окшойт депчи. Кесиптешим, өзүң эле айтпадыңбы, паникага алдырып эле элдер кишини күчөтүп алдыбы депчи. Айылда деген информация жок. Анан кийин ковидти сурасак, ал эмне депчи кайрадан бизден сурап, менимче ошого көп нерсеге көңүл бурушкан жок алар деле. Бир суроом бар эле да сизге, жана пост-ковидтен кийин баягы кайра калыбына келүү боюнча атайын бир реабилитация жасадыңызбы же мындай жумуш менен алектенип жүрөсүз? Жок, мен аябай мен өзү абдан мындай энергияга бай кишимин да, өзүм бир ордунда тура албайм, мындай жумушта деле изденип, мисалы офисте, кеңседе бир ай эгер отурсам, мен үчүн бул мындай өлүмгө тете да. Өзүмдү аябай туруп съемкаларга чыккан жакшы көрөм. Анан ушинтип эле шалдырап эле, алсырап эле уйкум келип атса, бул эмне деп аябай ойлонуп отуруп, жашоо бир аз образын бир аз өзгөртүш керек окшойт деп туура тамактанып коттум. Ошондон баштадым, сиз айткандай белокко басым жасап баштадым. Себеби
баягы эле кошпой эле кезинде билем да, белоктун жоктугунан шишип, мындай аздыгынан ооруганым эсимде. Анан ошондон улам ошонго изилдеп, нутрициолог менен баягы кеңешип, маектешип ошого өттүм. Анан спорт менен машык баштадым. Билбейм бул канчалык деңгээлде таасир тийгизип. Силовой фитнес менен машыгып атам. Негизи фитнеске дайыма эле барчумун, бирок азыр мындай дайымкыдай кылып алдым, эреже кылып, бир жумада 3 жолу, сөзсүз 3 саат сайын, 3 сааттан чуркоо менен дагы, анан фитнеске залга дагы, анан атайын ушул күчтү алып калган машыгууларды дагы жасап жатам. Бул эми баягы өзүмдү дагы дене боюмду эрежеге көндүрүш үчүн, анан мүмкүн ушунда жардам береби деген бир мындай ойлоп бүтүмгө келдим да. Кандайдыр бир өзгөрүүлөр сездиңизби ошо спорт менен алектенип баштагандан кийин? Өзгөрүүлөр сезип атам да. Мисалы кадимкидей энергиям пайда боло баштады, анан алсыраганым бир аз азайды, анан мындай так эгерде 10-11де режимде уктап, эртеңинен баягы 7де туруп, кадимкидей бир калыпка түшө баштады да. Билбейм, бул спорттон бул же өзүм уже баягы постковид белги азая баштадыбы. Мындай мурунку бир аз калыбына келе баштады да мындай. Биз бейтаптарга ошол эле кеңештерди беребиз да. Режим сна и отдыха депчи. Ошолордун баарын сиз туура эле аткарып атыптырсыз. Спорт деп, кошумча бир нерсең барбы сенин? Ооба, мен жанагы элдерге кайрылып айткым келет да, жанагы көп учурда баягы биздин жарандарыбыз бул постковидтик белги деп жалкоолонуп эч нерсе кылбай жаткан учурлар көп болуп атат да. Кайра калыбына келсе болот. Эгер ошол өзүнө карап, менталдык ден соолукту, физикалык активдүүлүктү, анан уйкусуну жакшыртып, анан туура тамактанып турган болсо, сизге окшоп, менимче бат эле өзүбүзгө келип калабыз. Анан мага кайрылуулар көп болот да. Баягындай коркунуч болуп атат, өлүп каламбы, же болбосо суицидальный мындай явлениялар болуп атат дейт да. Анан кантип айыксам болот деп сурайт. Ушуну айтып койсом болобу? Ооба, айтыңыз. Мен апатия болдум бир ай. Мындай өзүнчө эле жакпайт, мындай. Билбейм, бул да балким постковидтик белги. Ошонун белгисинин бири. Жасаган нерсем жакпайт, материалдарым жакпайт, мындай тарткан нерселериме такыр канааттанбайм, мындай. Бул дагы ошонун баары ошо постковидтик белги болуп атат. Анан бул дагы эмнеден пайда болуп атат? Бизде микроэлементтер жетишпестигинен, туура тамактанбайбыз, анан кээ-бирки витаминдерди албайбыз тамактанчы. Ковид келип ошону күчөтүп жиберди да. Мурун ал билинбечү, себеби биз баягы жумушубуз менен алек болуп, анан кичине спорт менен алектенип, ал мындай белгисиз болуп жүрчү. Анан ковид келип эле баарынын өзгөртүп салды дагы, анан баягы сыртка баары чыкты да. Жана айсбергде да сүрөтү бар го, баягы үстүндө кичинекей баягы айсберг турат, астында көптөгөн белги мындай чоң эмесичи. Мен деле ошентип ойлойм да, биздеги баарыбызда эле өнөкөт ооруларыбыз бар, бирок билбейбиз. Текшерүүдөн өтпөйбүз себебичи. Ошондуктан жанагы кайрылууларга мен баягы спорт менен алектенип десем, мага дары эле жазып берчи дейт да. Дары жок да, азыркы учурда чынын айтып кетейин, баарын элечи, баягы ковидке бир мындай орусча айтканда волшебный таблетка, сыйкырдуу таблетка жок да, баягы берсең эле жакшы болуп кете турганчы. Ошондуктан өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек. Мен да ошол жөнүндө айткым келет да. Азыр биз деген элдин баардыгы эле жалкоо да. Бир таблетка берсе, бул волшебный таблетка болуш керек, ал деген баардыгын сонун кылып айыктырып коюш керек депчи. Мен айткым келет да, мындай ар дайым эле айтам, өзүмдүн бейтаптарыма деле айтам да. Пока сен деген ошого мындай аракет кылып, бир нерсе кылмайынча, өзүн өзү калыбына келбейт депчи. Ошол сыяктуу тиги ковидтен мисалы үчүн өпкөнүн бир көнүгүүлөрү. Ошондой эле күч керек, ошого турушуң керек, отурушуң керек, убакыт сарпташың керек. Ошону кылсаң, андан кийин жыйынтык болот. Сиз алсыз деп атасыз, өзгөртүптүрсүз жашоо образыңызды. Ошондой эле дагы эле баягы эле аракет кылып, бир нерсе кылмайынча эч нерсе өзгөрбөйт да. Эч кандай дары, дармек ичкенден бир жыйынтык болот деп мен айта албайм. Ошол келип бергениңиз үчүн чоң рахмат, Айгерим. Баягы маегибиз баягы дарыгердин баягы кабылдамасындай эле болуп калды окшойт деп ойлойм. Баягы эгер окурмандарда, көрөрмандарда бизде суроолор болсо, ошо YouTube каналыбызга чыгат, ошол жерде калтырса болот. Анан эгер сизде дагы суроо болуп калса, бизге кайрылсаңыз болот. Рахмат келип бергениңизге. Рахмат, убакыт бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Биз
кантсек дагы бул коронавирус жаман жакшы кетсин десек деле бул баары биздин жашообузга баары бир кирип калды окшойт. Эмнеси болсо да 2 жылдан бери биз ал менен кошо жашаганга үйрөнүп баштадык да. Анын жаман жактарын ооба биз толтура айттык, бирок анын бир жакшы жагын өзүмө чыгарып алдым. Өзгөчө ушул коронавирус менен илдет менен ооругандан кийин мен да жашоомду бир нерсе менен өзгөртүшүм керек экен деген таянакка келдим. Буга да созревать этиш үчүн, буга келиш үчүн дагы мындай көп убакыт керек эле да, чындыгында. Азыр мисалы менде окуйм же дагы башка бир ушул сыяктуу, айтпай эле коеюн, ушундай сыяктуу пландарын ишке ашырганга бир коронавирус мени түрттү. Мүмкүнчүлүк болду. Мен да ушу көрөрманга суроо узаткым келет да. Биз баягы постковидтик белгилер туурасында сүйлөп жатабыз. Демек, көпчүлүгү ушул коронавирус менен ооругандар көрүшү мүмкүн бул чыгарылышты. Сиз кандай ойлойсуз да? Ден соолук, саламаттыгыңыздан тышкары дагы сиздин жашооңузда коронавирус бир кандай нукта өзгөрттү? Кандай бир кызыктуу пикир калтыра аласыз? Жазыңыз, анан эң кызыктууларына балким биздин алып баруучулар белек печегин беришет. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат Айгерим. Эми коштошсок болот окшойт. Рахмат Айгерим, дагы бир жолу. Ошонча сиздин графигиңизге карабастан бизге убакыт бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Көрүүчүлөргө дагы пайдалуу болду деп ишенебиз. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар. Жаштырыңыздар.